Ички иштер министрлиги эл аралык карылар күнүнө карата Сүйүн Өмүрзаков ардагерлер менен жолукту. 2019 жылдын 1-октябрында бардык өлкөлөрдө карылар күнү белгиленет. Бул күн улуу муунга сый урматты көрсөтүп, алардын акылмандыгы, тайманбас кайраттуулугун, өмүрүндө жетишкен ийгиликтерин сыймыктануу менен белгилешет. Бул тууралуу ИИМдин басма сөз кызматы кабарлады. Бул күнгө утурлай Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жетекчилигинин атынан Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин биринчи орун басары, милициянын генерал-майору Өмүрзаков, ички иштер органдарынын ардагери Ишенкул Усубалиев Акын Шаршенованы майрамы менен куттуктады. Бул майрам улуу муунга сый урмат көрсөтүү менен алардын алдына таазим кылуучу күн. Мыйзамда жана тартипти сактоо үчүн жарандарды кылмыштуу топтордон жана башка кылмыштуу иш-аракеттерден коргоого, өзүңөрдүн өмүрүңөрдү арнаганыңар үчүн сиздердин алдыңыздарда таазим кылабыз. Силердин араңардан көп ардагерлер, жаш кызматкерлерди профессионалдык жана мекенчилдикке тарбиялоодо активдүү катышууда, ыкчам кызматтык тапшырмаларды аткарууда, кылмыштуулук менен күрөшүүдө жана коомдук тартипти сактоодо силердин салымыңар баа жеткис. Силерге жардам көрсөтүү, колдоо биздин маанилүү тапшырмаларыбыздын бири. Силерге бекем ден соолук жана uzun өмүр каалайм деп Сүйүн Өмүрзаков куттуктады. Ардагерлер менен алардын туугандары конокторду жылуу тосуп алышып, милициянын күнүмдүк ишиндеги окуяларды эстешти. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министри тарабынан ИИМдин борбордук аппаратынан 61 ардагерине жана каза болгон ардагерлердин жубайларына майрамга карата ар бирине 1000 сомдон жана азык-түлүк продуктулары тапшырылды. Бул Ак Барометр KG сайты.